Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Каныбек Асанкариев жана Мира Шкуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бийликтин күчүн пайдалануу учурлары тыйылбай жатат. Жогорку Кеңештин отурумунда Боршайкомдун төрайымы административдик ресурс колдонуу болуп жатканын мойнуна алды. Балдарды саясатта колдонуп жатышат. Кеминдеги Чымкоргон айылындагы мектепте сабактар кыскартылып, окуучулар талапкердин бекер концертине жөнөтүлдү. Ата-энелер нааразы. Мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине тартылышына жергиликтүү депутаттар нааразы. Кара Буура районунун жаштары административдик ресурска каршы жөө жүрүш жасашты. Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара келишимин 2 жана 3 окууда ратификациялады. Эми ага Ташкентте кол коюлат. Боршайкомдун төрайымы шайлоодо административдик ресурс колдонулуп жатканын мойнуна алды. Бул тууралуу Нуржан Шайлабекова парламенттин отурумунда билдирди. Бүгүн депутаттар шайлоого карата даярдык тууралуу маалымат угушту. Жыйынга БШКнын төрайымы шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров, башкы прокуратуранын жана УКМКнын жетекчилиги чакырылды. Бирок алар териштирүү жүрүп жатат. Фактылар болсо кайрылгыла деген жооптон башка эртиш нерсе айта алышкан жок. Тиешелүү органдардын жетекчилерине караганда шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар депутаттарда көп экен. Эл өкүлдөрү административдик, финансылык ресурс колдонулуп жатканы боюнча көптөгөн фактыларды келтиришти. Президенттик шайлоого карата даярдык тууралуу маалымат угуу бүгүн күн тартибинде болгонуна карабай маселени кароо башталганда КСДПнын мүчөлөрү бут тосууга аракет кылышты. Бирок башка фракциялар аларга каршы чыгып жыйын уланды. Буга ызаландыбы социал-демократтардын басымдуу бөлүгү залдан чыгып кетишти. Ал эми отурумга чакырылган Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлабекова залдан көрүнгөн жок. Буга ачууланган депутаттар төрайымды артка чакыртып алуу керек деген маселе көтөргөндөн көп өтпөй эле Шайлабекова жыйынга келип калды. Саясий өнөктүккө даярдык тууралуу шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын төрагасы Темир Жумакадыров баяндама жасады. 139 беренеси менен Кыргыз юридикалык академиясынын мугалими Асылбековага иш козголгон. Добуштарды сатып алуу боюнча 10 иш бүгүнкү күнгө катталган. 4 иш боюнча кылмыш иши козголгон эмес, 4 иш аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүп, 1 иш сотко жөнөтүлгөн. Бирок вице-премьер-министрдин баяндамасында административдик ресурс тууралуу бир да сөз айтылган жок. Мындан улам депутаттар тарабынан суроолор жамгырдай жаады. Мамлекеттик кызматкерлердин паспорту неге чогултуп атышат? Неге кечээ госрегистрдин кызматкерлери инфокомго барып биометрикадан өтүп атат? Эмнеге милиция кызматкерлеринин бардыгын паспортун чогулуп бир участоктон бересиңер деп атат. Ушунун бардыгы шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого аракет кылып аткан бир аракеттер да. Өзгөн районунда 2000 мектепте стулдарды алып, шайлоого алып барып, бир да мугалим жок, балдар турду. Буга кандай дейсиздер? Рухсат берсеңиз, биз башкы прокуратура менен да бир жолу бул окуяны карап чыгалык. Директорду Зав районунан кетирбейсиздерби? Акимди ошол жердин. Адым ресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Алдыда айтып кетти депутатыбыз дагы. Кудай көрүп турат деп. Кудай көрүп турат. Ким акча берип, ким адым ресурсту колдонуп аткан баарын көрүп турат. Аны эл да көрүп турат бүгүнкү күндө. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп кийлигишип атат. Чүй областын казыятын коркутуп, ар бири 10 адам алып келесиңер деп, ар бир имамдарга чейин мынакей коркутуу иштерин жүргүзүп атыптыр. Болбосо жумуштан кетесиң деп. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго 10 паспорт алып келесиңер деп. Таза эмес. Туура эмес жолго бара турган фактылар болсо, биз ар бир факт менен териштирүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө административдик ресурс колдонулуп атабы же жокпу? Ошого жооп берип койсуздарбы? Албетте фактылар болуп атат, ал боюнча арыздар келип атат, ар кандай фактылар болуп атат, ар кандай мыйзам бузуулар болуп атат, добуш сатып алуулар болуп атат, басымдыктар болуп атат, кара пиар болуп атат. Аны сиз өзүңүз деле жакшынакай билесиздер. Зилалиевке окшогондордун жыйынтыгынын күзгүсү ушул Ногойбаев да. Журналисттерге тамекини тиштеп, мен СДПКнын мүчөсүмүн, каалагандай кылам деп монтип керсейип өткөзүп атат. Мына бүгүнкү акыбалыбыз ошол Ногойбаевдин тамеки тиштеген кебетеси. Колуңардан эмне келет деп атат. Биз каалагандай бурмалайбыз деген мааниде тамекисин тиштеп, же бир урматтоо жок. Ошолорду эми тартипке чакырыш керек да, ошондон эл изишет. Өкмөт, эгерде силер президентти колдосоңор, ошол Зилалиевден баштап Юр Академия, Аравандагы айыл өкмөт, ошолордун бардыгын катарынан кызматтан шыпырыш керек болчу да. Элибиз силерди бардыгы кол чаап колдойт болчу. Мына биз унча калбай отуруп калмакпыз. Туура кылып атат силер депчи.
Ошондой кыз кетти. Силердин иликтөөңөр жана териштирүүңөр шайлоодон кийин бүтөбү? Аны эч кимдин кызыгы жок ал. Министерство транспорта откомандировали северное управление, или там нижестоящее управление, кадровика. Бүгін центральный аппаратта түштен кейін азыр бассаңар көресіңер. О жерде отдел кадрда ЕННдерді чогытып атат. Государственный комитет по делам обороны. Бардық военнослужащийлердің паспорттарына центральный аппаратқа алып келді деген маалымат беріп атат. Талас Северэлектрон жетекчиси өзүнүн кол астында иштегендердин бардыгын Аманбаев айылына жана башка айылдарга милдеттүү түрдө форма кийиминен киргизип атат. Дагы кайсы факт керек? Кээ бир чиновниктер өзүнүн коррупциялык схемасын алып калабыз деп болгон урдаган каражаттарын кээ бир айылдарда чачып атат. Жана финансовый ресурсту караганда жакшылап ошо маалымат берип койсоңуз, канча киши бүгүн командировкада, кайсы жерде? Бакыт Төрөбаев, Бабанов боюнча аларды каралаган материалдарды мамлекеттик саясатты колдогон кесиптер, ошол сайттар, мамлекеттик телеканалдар берип атат да, сизде ой туудурбайбы ушул негизги атаандаштарды каралоону мамлекеттик саясаттын деңгээлине көтөрө алдык деген ой жокпу сизде? Кара пиар деген мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир саясат болду дегенге мен буга кошулбайм жана мен мындай деп ойлобойм. Маалымат иретин айтып коеюн, 1 минут үгүт 30 000 сом турат, 40 минут Бабановду каралады, 1 миллион 200 000 сомду башка прокуратура изилдеш керек, ким фондунан келип түштү. Эгерде эч ким фонддон эмес мамлекеттин эсебинен жазса, мамлекеттин кызыкчылыгына ущерб алып келгенине ал боюнча иш козголуш керек КТРдин жетекчилигине. Бүгүн депутаттар шайлоого даярдык тууралуу маалымат гана угуп 2 жумага тарап кетишти. Парламенттин кийинки отуруму 15 октябрдан кийин болот. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Ош шаарында административдик ресурс колдонуу аракети күч алды. Биздин редакцияга президенттикке талапкерлердин биринин штабынан алынган жашыруун тизме келип түштү. Анда шайлоо тилкелеринде номер 2 форма менен добуш бере тургандардын саны жана ар бир добушканага бекитилген кызмат адамдарынын аты жөнү жазылган. Адистердин айтымында бул амал канча добуш алуу мүмкүн экенин алдын ала билүү жана мамлекеттик кызматкерлерди бийлик талапкерине добуш берүүгө мажбурлоо аракети болушу мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бул маалыматты тыкыр текшере турган болушту. Аймактарда мугалим дарыгерлер баштаган мамлекеттик кызматкерлерди, студенттерди массалык түрдө экинчи формасы менен атайын шайлоо тилкелерине чогултуу аракеттери кызуу жүрүп жатат. Буга далил катары биздин колубузга Ош шаарынан маалымат түштү. Анда кайсы добушканага канча адамдын арызы берилгени, алардын канчасы ошол тилкенин тизмесине киргизилгени жазылган. Эң кызыгы, алардын ар бирине жооптуу адамдар бекитилген. Гагарин атындагы орто мектепте жайгашкан номер 5280 шайлоо тилкесине 204 арыз түшүп 181 катталды. Панфилов атындагы орто мектепте жайгашкан номер 5281 шайлоо тилкесине 328 арыз түшүп 285 катталды. Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусу номер 5298 шайлоо тилкесине 2107 арыз түшүп 1360 катталды. Бул тизменин бир чети гана, анткени Ош шаарындагы 50 шайлоо тилкесинин ар бирине түштүк борбордогу мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жооптуу катары көрсөтүлгөнүн көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин айтымында, бул жерде административдик ресурс колдонуу аракети ачык эле байкалат. Себеби номер 2 формасынын негизинде добуш берүү үчүн катталгандардын тизмеси жашыруу маалымат. Аны участкалык, аймактык комиссия жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү гана билиши керек. Ал эми жетекчилердин участоктарга бекитилип жооптуу болушу мыйзамсыз көрүнүш. Албетте биякта ошо адым ресурстон ушундай көрүнүп атат да. Бирок муну деле бүт баарын текшерүү жумушту өткөрүш керек, далилдеш керек. Бул маалыматты биз ойлойм ошо Боршайкомдо карап, мамлекеттик каттоо ошо кызматтан да ошо жообун алыш керек. Эми эгер чын эле далилденсе, анда 139 берене 141 берене менен кылмыш иш козголуу мүмкүн да.
Номер 2 форманын негизинде добуш берүү аракети шайлоочулардын өз укугунан пайдалануусуна шарт түзүү максатында киргизилген. Бул эреже менен шайлоо учурунда өлкөнүн башка аймагында иш сапарда, окууда же ички миграцияда жүргөн жарандар добуш бере алат. Эксперттердин айтымында идея өзүн актабай жатат. Себеби муну айрым тараптар өз кызыкчылыктарына пайдаланышууда. Шайлоо дарегин алмаштырыш боюнча институт өзү негизден мындай мыйзам чыгаруу жагынан аябай эле жакшы болгон. Бирок мына тажрыйба көрсөтүп атат, 2015-жылдан баштап бул бийликтердин же бийликтин партиясына эле жардам берип атат, же бийликтин бир өкүлүнө эле, талапкерине мисалы үчүн. Азыркы күндө форма 2-де өзүңөр байкагандай кошумча участоктор ачылып туруп, ошо форма 2 боюнча студенттерди, военнослужащийлерди, мисалы үчүн же баягы муниципалдык ишкерлерди, гос служащийлерди алып туруп, формасы менен паспорттарын чогултуп барып туруп, бир талапкерге. Ошол үчүн эле форма 2 менен добушуну мына талапкерге бересиң деген эмне. Мисалы, ошо эле Юракадемияны алсаңар, Юракадемияда ушундай эле акыбал болду азыркы учурда. Андан тышкары Канат Азиз 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо номер 2 форма менен башкаруучу партиянын өкүлдөрү көбүрөөк добуш алганын, бул жолу дагы мындай коркунуч бар экенин кошумчалады. Адистердин айтымында административдик ресурс шайлоодогу эң көйгөйлүү маселе. Себеби бул шайлоочулардын өз оюн эркин билдирип, татыктуу талапкерди тандап алуусуна буттосот. Элдин ишенимине татыбаган, бирок бийлиги бар талапкердин өлкө башына келишине жол ачат. Административный ресурс всегда используется во время предвыборной агитации. Административдик ресурс дайыма үгүт жүргүзгөн учурда колдонулат. Аны шайлоочулардын жетиштүү добушун албай калышынан корккондор, мурда жетекчилик кызматтарда иштеп, шайлоочуларга басым көргөзүп келгендер колдонушат. Көбүнчө өзүнүн күчүнө ишенбеген, дайыма популисттик убадаларды берген талапкерлер административдик ресурсту колдонушат. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү оштон келген маалыматты текшерип, ички иликтөө жүргүзүшөрүн айтышууда. Бирок бул маселеге өкмөт менен башка прокуратура көңүл бурабы же бул окуяда алардын көңүл сыртында калабы аны убакыт көрсөтөр. Мирбек Айтикеев, Самат Дөлөтакунов, НТС. Мектеп окуучуларын жайына койгула. Бүгүн Кемин районунун Чымкоргон айылынын тургундары биздин редакцияга кайрылып, жергиликтүү бийлик каалаганын жасап, үгүт иштерине окуучулар тартылып жатканын билдиришти. Айтымдарында КСДПнын талапкеринин жергиликтүү эл менен жолугушуусу үчүн Чымкоргон айылындагы мектептеги сабактар кыскартылып, токтотулуп, окуучулар кичи автобустар менен Кемин районунун борборуна ташылган. Бул көрүнүштү жергиликтүү тургундар видеого тартып алышкан. Мектептеги балдары башка жакка ташылып жатканын алардын ата-энелери билген эмес. Буга алар абдан нааразы. Жашы жетелек өспүрүмдөрдү 20 чакырым жерге эч бир коопсуздук чараларын сактабастан алып кетишкен үчүн бул ишти жасагандар жоопкерчиликке тартылышы керек дешет ата-энелер. Түзмө-түз административдик ресурстарды колдонуу деп айтсак жаңылышпайбыз. Жалаң мектеп окуучулары бул мугалимдерди коркутуу жолундабы же сатып алуу жолундабы кыскасы алынып келишти, мектеп окуучулары алып келишти. Ошо бүгүн саат 9:10 чамасында мектептин астынан өтүп атсам 3 бус туруптур. Ошол жака окуучуларды мугалимдер жүктөп атыптыр. Ошонун арасында өзүмдүн уулум бар экен. Барып айттым, сен кайка атасың балам десем, тиги Кемин райондук центрде талапкер келиптир деп ошо концертке баратышыптыр. Ошондон уулумду алып калдым мен. Эмне үчүн дегенде, азыр даны бир эме кызыл чалынып атат, жүгөрү алынып атат. Ошол жактан биз балдарыбызды мектепке жиберип атабыз окусун деп. Эчтеке сопровождениясы жок экен, ошондон көрсөм, гай эчтекеси жок. Ошолордун коопсуздугу эмне болот баратканда? Ошондон мисалы ошол жака барып жыгылса эмне болот бир жер болсо? Ошондон келбей калса ким жооп берет ошо? Ошонун баарын азыр далай ата-эне уга элек азыр. Мен өзүм баламды алып калдым. Бул мындай кылган туура эмес иш кылгандыгы. Ал кызым өзү 7-класста окуйт. Анан ал ата-энеси жок. Аякка эмнеге барат? Тем более кыз киши болгондон кийин. Ушул тем более ушу школьниктерди эмне үчүн ушу концертке тартат мугалимдер. Мен угушума караганда ушу 3-4 мугалим бар экен, ушу агитация кылган. Эми школьниктер калып туруп, ата-энелер бүтүп. Балдар окуш керек эле да, мектеп убактысында мектепте окуш керек эле да. Окуунун ордуна концертке алып баратканы бул эмнеге жатаарлык бул? Бул жакшы эмес көрүнүш.
Талас областынын Кара-Бура районунун жаштар административдик ресурска каршы. Мындай уран менен кече күнү район борборунда жөө жүрүш болуп өттү. Анда жергиликтүү аткаминерлер, мугалимдер менен дарыгерлердин бийлик талапкери менен болгон жолугушууга мажбурлап алып келгени тууралуу фактылар айтылды. Аткаминерлердин мындай аракеттери өлкөдө таза шайлоо өткөрүү аракеттерине тоскоол болуп жатат дешет иш чаранын катышуучулары. Бул маселе район акими менен болгон кошмо жыйында да көтөрүлдү. Анда Кара-Бура районунун акиминин орун басары жана билим берүү башкармалыгынын жетекчиси бюджет кызматкерлерин бийликтин талапкери менен жолугушууга кыйнап келтиргени тууралуу бир катар фактылар айтылды. Мындан улам эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл дешет жергиликтүү депутаттар. Талас областынын Кара-Бура районунун жаштары административдик ресурска каршы. Алар өздөрүнүн мындай позициясын билдирүү үчүн кечээ күнү райондун борборунда жөө жүрүш уюштурушту. Өкмөт буга чейин болуп келген каталарды кайталабашы керек дешет иш чаранын катышуучулары. Себеби мажбурлап добуш бердирүү, административдик ресурс колдонуунун аягы жакшылык менен бүтпөй турганын буга чейинки ыңкылаптар көрсөттү. Таза шайлоону талап кылабыз. Анткени жерлерде ар кандай административдик ресурстарды колдонуп атат. Биздин президентибиз күнүгө телевизордон чыгып канча айтканы менен жергиликтүү бийликтер аны укпай атат. Экинчиден жаштар баары жадап бүтүштү. Биринчи революция болду, экинчи революция болду. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошон үчүн бүгүн биз кайда бир кандидатка жан тартып кыйлган жокпуз. Ушу жаштар таза шайлоону талап кылат. Экинчиден ушу административдик ресурска жол бербейбиз деп жаштар чыгышып атат. Кара-Бура районунун жаштарынын мындай демилге көтөрүп чыкканы бекеринен эмес. Себеби район акиминин биринчи орун басары жана райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси бюджет кызматкерлерин бийлик талапкери менен болгон жолугушууга мажбурлап алып баргандарына көпчүлүк күбө болгон. Андыктан бул маселе райондун акиминин катышуусундагы жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйынында да көтөрүлдү. Райондогу 10 айылдык кеңештин төрагалары жана катардагы айыл тургундары катышкан бул чогулушта бул ирет акимге ооз эки кайрылышты. Saat 3'te 3:30'da büt mekteplerden geldi. Buyaka mugallimler gelip otur. Direktörler gelip otur. Bala akçanın yetekçiler gelip otur da bu administratif resurstu siz aytpasanız al aytып otur. Koldan otur da. Anan bizde o şekilde çıkıvatkan direktörlerden mugallimlerden sorup atabız. Emne maksatlaş dep jumuşuna çıtap keldiniz atabız. Bizde Zav rayonu kelbeseler har birilerdin tizmеңерди мен тизмектеп турам. Мен ошол жерден өзүм карап турам. Ар бир келбеген мектептин мугалимдерине же директорлоруна чара колдонуп, мен кызматымды карайм депти. Аны биз атыбызды айта албайбыз. Биз алга жазып бер десек жазып бере албайбыз деп атат. Бирок биз көрүп атырк да. Ошондой эле Кубанычбек Жээнчуроевдин айтымында Аманбаев айыл өкмөтүнүн башчысына район акиминин орун басары телефон чалып, 50 кишини жолугушууга алып келесиң деген тапшырма берген. Бул фактыны далилдеп берүүгө даярмын дейт Жээнчуроев. Ал эми Ак Башат айыл өкмөтүндө мугалимдерге 500 сомдон беребиз деп алып барышканы айтылууда. Биздин Ак Башаттан 19 мугалим, бизден болсо 7 мугалим келди да. Анан айтышты. Өзүбүздүн жол кире менен бардык дейт. 500 сомдон беребиз деген бергенде жок дейт чокурларчы. Эми ошол жерде Кубаныч айткандай сабакта сырыф болду. Ушуга бир чара көрүлсө экен деп элегендик. Анан сен өзүң калыс болуп берчи. Калыс болуп берчи. Бакайдын элинде өзүң эле жакшы билесиң. Анан бир ызычуу болбосун, ызычуу болсо жаман экен да. Мындай фактылар Кара-Бура районунун ар бир айылында болгон. Андыктан бул көрүнүштөргө чара көрүү зарылдыгы айтылууда. Мынакей Маймак мектебинде кыргыз класс ачылганы канча жыл болду. Бир класстын толуктап китеп менен толуктап берген эмес. Проблемасы толуп атыр, бул болсо мугалимдерди жумуш убагында алып келип туруп неге катыштырып атыр. Буну биз каттуу чара колдонбосок, эртең милициянын начальниги барса, прокуратура барса, эртең аким айыл өкмөттөрдү кызып баштаса, анда бул таза шайлоо эмес, бул мындай айтканча бардак болот да. Бирок бул жыйында айтылгандар жөн гана сөз боюнча калышы ыктымал. Себеби аким ооз эки айтылган сөздүн негизинде эч кандай чара көрө албай турганын айтып жатат. Чара көрүп мен азыр болдум, эртең азыр районуна кетет, тиги зам аким кетирет деп, Кенжебек айтып атпайбы, андай кыла албайбыз чын ачыгын. Фактылар менен биринчи, фактылар болсо мен прокуратурага өткүзүп берем. Иш козголуп атпайбы азыр мынакей Юра академиядагы болгон нерселерди, дагы жогору жактагы нерселер менен иш козголуп атат. Ошондой фактылар болсо бергиле.
Ал бул жерде баягы протокол жазган, чечим чыгарып, ошол жерден бир жыйынтык чыгаралы деген маселе жок. Просто мен сиздер менен отуруп, угуп, кеңешип, кийинки немеге калыс болуп берейин деп атам. Мындан улам жергиликтүү депутаттар келерки аптада мугалимдерди, бала бакчанын тарбиячыларын жана жергиликтүү аткаминерлерди чогултуп, эмне себептен сабак учурунда алар жолугушууда жүргөнү боюнча түшүнүк кат жаздырып ала турган болушту. Ошол жыйында аким орун басары менен билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги административдик ресурс колдонгону далилденсе, тиешелүү материалдар прокуратурага тапшырылат. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС, Талас областы. Ош областынын Кара Суу районундагы Мады айыл өкмөтүндө жайгашкан президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабынын баннерин белгисиз бирөөлөр айрып кетишти. Бул боюнча штабтын өкүлдөрү жергиликтүү укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышып, учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Эске салсак, аталган талапкердин штабынын баннерлерин бүлдүрүү фактысы боюнча биринчи жолу катталып жаткан жок. Буга чейин Каракулжа районундагы штабта илинип турган баннерди белгисиз жарандар жулуп кетишкен. Ушундай эле окуя Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылында жана Ош шаарынын Амир Темур кичи районунда да катталган болчу. Бүгүн президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы Амир Темур кичи шаарчасындагы жолугушууга бара жаткан адамдарга тоскоолдуктар болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар айтышты. Болгондо да аларга мамлекеттик кызматкерлер тарабынан тоскоолдуктар жасалган. Жолугушууга бараткан жарандар отурган кичи автобустардын жолу тосулуп, иш-чара болбой калганы тууралуу айтылып, алар артка кайтарылган. Тоскоолдук кылгандарды видеого тарткандарга карата коркутуулар болду. Ал эми видеодогу Ош шаарынын электр тармактарынын сатуу бөлүмүнүн кызматкери болгон талант аттуу адам жергиликтүү тургунду талапкердин жолугушуусуна барган үчүн кийин жооп берерин айтып коркутуп жатканын угууга болот. Ойлонуш кылгачы. Nimani o'ylanish qilamiz? Iltimos, o'ylanish qilib. Nima bo'ldi? Men sizga yaxshilab so'zlayapman. Shu so'z eng yaxshi so'z meniki bo'lsin. Yo, nimani o'ylanamiz aka? Aylam o'ylanish qilib. Nimani o'ylanamiz? Nimani? O'zimiz prezidentlar. Nimani o'ylanishni o'zingizga bog'liq. Mana keyin Yo, siz nimaga unadi ya maqsadingiz? men aytyapman. Yo, siz ashuni tushuntirib qo'ying oxirigacha bizga. Odam ham tushunibdi bu. Yo, siz ashuni oxirigacha siz chaqirsangiz sizga chiqamiz. Bu yerda bir mahallada xalq bo'lsa, yo'q. Men so'zim bir mahallada turib o'zimizniki demagan odamni men bir ko'rib qo'ydim-da. Ertaga vaqt keladi. Xudo xolasa hammamiz bittamiz. O'va, ertaga vaqt keladi. Xudo xolasa uni demang. Hammamiz bittamiz. Tanib olsam maylichi. Men sizni tanigan uchun shu gapni gapiraman. Vaqt soat keladicha mana ne uchun kechirib qo'y degan so'z keyin kechma. Bo'pti, mayli. Студенттердин паспорттарын чогултуп алуу адаты мамлекеттик башкаруу академиясына жеттиби? Бул суроого жооп издөө Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бүгүн президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында болушту. Алар шайлоодо добуш берүүнүн купуялыгы кантип сакталаарын студенттерге көрсөтүп беришти. Өз кезегинде жаштар шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнө паспорттарды чогултуп алуу жана добуш берүүчүлөрдү каттоо маселесине байланыштуу суроолорду беришти. Айтылган фактылар боюнча Боршайкомдун өкүлдөрү иликтөө иштерин жүргүзөбүз деп убадалашууда. Президенттик шайлоо жакындаган сайын жарандардын өздүк маалыматтарын топтоо күчөп жатабы? Таза шайлоо ассоциациясына административдик ресурсту колдонуу жана добуш сатып алуу боюнча маалыматтар түшүүдө. Анын жетекчиси билдиргендей, жарандар белгисиз адамга документ берүүдөн мурда анын кесепетин ойлонушу керек. Анткени шайлоо боюнча мыйзамда добушун саткандарга кылмыш жазасы каралган. Кээ бир жерлерде жарандардын үйлөрүн кыдырышып, ал жерден жарандардын копия паспорттарын алышып, кээ бир жерлерде паспорттун оригиналын алган учурлар кездешип атат. Ошонун бардыгын бул деген ошол копия паспортун алып жатканда ал жарандарга эме деп кайрылышат экен да. Шайлоодон кийин биз аныктай алабыз кимге сиз добушуңарды бергенсиңерди. Бул деген ошол административдик ресурсту колдонгон адамдар ошого барат жана шайлоочулардын добушун сатып алган адамдар ошого барат. Бирок паспорт топтогондордун колунан эч нерсе келбейт дешет Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү. Алар бүгүн студенттердин өтүнүчү менен президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясына барышты. Окуу жайдагы жаштардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, паспортты алууга эч кимдин укугу жок экени эскертилди. Ошондой эле добуш берүүнүн купуялуулугу кантип сакталаары атайын орнотулган электрондук урна менен көрсөтүлдү. Законодательно четко закреплено, что ни избиратель, ни кто-либо другой не имеет права фотографировать бюллетень или человека голосующего.
Мыйзам боюнча шайлоочу добуш берүү кабинасында жалгыз болот жана добуш берүү учуру видео аудио каражаттарына тартылбайт. Добуш берүү кабинасына видео байкоочу жабдуулар орнотулбайт. Желекче коюлган бюллетень электрондук урнага жалгыз шайлоочу тарабынан салынат. Ал кагазды шайлоо участогунун өкүлдөрү, байкоочулар жана укук коргоо органдары тартып алууга укугу жок. У него нет настройки, скажем, онлайн режима просмотра бюллетеней. Электрондук урнада онлайн режимде байкоочу функция жок. Мындан улам жада калса биз дагы шайлоочу кимге добуш бергенин көрө албайбыз. Бирок саясий өнөктүктүн соңунда ширеле шайлоонун болжолдуу жыйынтыгын чыгаруу мүмкүн. Канча бюллетень шайлоого колдонулганын, канчасы жараксыз болгонун аныктоого болот. Кайсы шайлоочу кимге добуш бергенин техникалык каражаттардын жардамы мененби же башка жолдор аркылуу билүүгө эч мүмкүн эмес. Эгер жаран өзү гана ал тууралуу айтпаса. Студенттер добуш берүүнүн купуялуулугуна байланыштуу бир нече суроо беришти. Аларга жооп берген Бош райкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматовада айрым шектенүүлөр пайда болгон. Суроолорго караганда көрдүңөр, кыстырып акырын студенттер ачык айта албаса дагы кыстырып ушул биздин паспорттарды чогултуп атат деген сөз айтылды. Сөзсүз түрдө азыр биз канча студент бул университеттен кайсы тарапка, кайсы участкага бекитип аткандыгын текшерип көрөбүз. Анткени студенттер ачык айткандан коркуштуу көрүнүп турат. Балким булардын азыр контакттарын алып туруп өзүм эле байланышканга аракет кылам да, тактаганга ким алып атат. Бирок азыр биз студенттерге тактап бердик, ким ал паспортун албасын, кимге кол койдурбасын, алар шайлоочулардын тизмесинде өзү катталган жерде турат. Тилекке каршы Бош райком шайлоочу берген добуштун купуялуулугу кантип сакталарын атайын видеоролик иретинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу тараткан жок. Административдик ресурс болушунча колдонулуп жаткан шартта чакан маалыматтык фильмдерди шайлоочуларга көрсөтүү жакшы көмөк болмок деген пикирлер бар. Аман Бакиров, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кара пиар жана анын кесепеттери. Бүгүн жарандык активисттер шайлоо өнөктүгүндө болуп жаткан ушул олуттуу көйгөй тууралуу сөз кылышты. Алардын айтымында айрым талапкерлерди атайлап каралаган жалган, далилсиз маалыматтар социалдык тармактарда байма-бай жарыяланып жатат. Чектен шыққан каралуу аракеттери көбүнөсү буга чейин белгисиз интернет булактарында байкалууда. Анткени үгүт иштерин чагылдыруу үчүн аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттары көзөмөлдөнсө, интернеттеги социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан ыплас маалыматтарды тыюу дээрлик мүмкүн эмес. Кара пиар жана анын кесепеттери. Бүгүн жарандык активисттер дал ушул көйгөй тууралуу сөз кылышты. Шайлоо өнөктүгүнүн башталышы менен анын жүрүшүн чагылдыруу үчүн аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөө мүмкүн болсо, социалдык тармактардагы кара пиарды тизгиндөө мүмкүн болбой жатат дешет алар. Өзүңөр деле билесиңер, өзгөчө Facebook, анан жана Twitter деген соц тармактардан билинип атат. Ачыктан ачык мындай бир тараптуу агитация жасап атат. Бир кандидаттын пайдасына, а башка кандидаттарды мындай таптакыр эле уятсыз, эч кандай мындай этиканы карабай, мындай каралаган иштери эртеден кечке чейин круглый сутки дегендей жүргүзүп атат. Шайлоо өнөктүгүн чагылдыруу үчүн баш аягы 258 маалымдоо булактары аккредитациядан өткөн. Анын ичинен 55 телекомпания, 31 радио жана 38 интернет булактары болсо, калган 114 гезит жана журналдар. Алардын баарына Бош райком көз салууда. Азыр массалык маалымат каражаттарында, гезит журналдарда, интернет сайттарда кандай маселе кетип атат, аны өзүбүздөн ошол карап туруп өзүбүз анализ жүргүзүп атабыз да. Ушул күнгө чейин ушул биздин жумуштуу топко 30га жакын, чынын айтканда 27 арыздар келип түштү. Ар кандай бирөөнүн үстүнөн бири жазгандары болуп атат, бирөөдү каралагандары болуп атат. Ал жерде боягы конкуренттер бири-бири менен эме кылып атат да. Азыр мына бардыңыздар билесиздер, бүгүн 13 кандидат боло турган болсо, активдүү үгүт иштерин жүргүзүп аткан бул 3-өө болуп атат да. Буга чейин аты жыты чыкпаган интернет сайттардын пайда болушу да адистерди таң калтырууда. Алар кайсы бир талапкердин атына көө жап, далилсиз материалдарды биринин артынан бирин жарыялоо менен кызуу алектенип жатышат. Айтымдарында кээ бир гезиттер жана беделдүү телекомпания куралына айланып, кара пиардын колдонулушу чектен ашууда. Бирок мындай аракеттер көз жазымда калып жатат дешет саясий талдоочулар. Акыркы учурда реалдуу кандидаттарга каршы ачыктан ачык кара пиарлар жүрүп атат. Ал профессионалдуу деңгээлде системалуу түрдө жүрүп атканы көрүнүп турат. Ар түрдүү жаңы сайттар пайда болду. Мен укпаган мурун такыр эле Кыргызстанда атып чыкпаган сайттар пайда болду. Жарандык активисттер мындан арада шайлоо өнөктүгүнө дыккат көз салып, бардык мыйзам бузган көрүнүштөрдү коомчулукка жарыялап тураарын айтышты. Кайыр Жайлообекова, Эрмек Азизов,
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура кабарлагандай, козголгон кылмыш ишинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сатып алуулар бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери күйүүчү май ташыган ишкана боюнча тендерди мыйзам бузуу менен жүргүзгөнү белгиленген. Натыйжада дизелдик күйүүчү май кымбат баада сатылып алынып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталган. Мындан тышкары келишимде акчаны алдын ала төлөө тууралуу талап болбосо деле, тандалуу алынган ишканага 8 миллион сом эртелип которулган. Андан бери 5 ай өтсө дагы 3 миллион сомдук дизелдик отун кел электиги белгиленген. Бул фактыга байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүү деген беренелери боюнча кылмыш иши ачылды. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун бир катар кызматкерлерине да карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Бишкек шаарынын прокуратурасы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы менен биргеликте ачык акционердик коомунун арызынын негизинде мамлекеттик мүлк фондунда текшерүү жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында 2015 жылы фонддун бир катар кызматкерлери пайда табуу максатында Кыргыз Тамак аш мамлекеттик концернине таандык номер 3 автотранспорттук ишканасын ачык акционердик коомго айландырышканы белгилүү болгон. Алар жаңы ачылган акционердик коомдун мүлкүн 2 миллион 700 миң сомго баалашып, андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагына өткөрүшкөн. Мүлктү баалоону мыйзамсыз жүргүзүү фактысы боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Тергөө иштери жүрүүдө. Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара келишимин 2 жана 3 окууда ратификациялады. Документке отурумда катталган 97 депутат макул деген добушун берди. Белгиле кетсек, бул маселе өткөн аптада биринчи окууда жабык жыйында каралып, көпчүлүктүн добушу менен өткөн. Эми Алмазбек Атамбаевдин октябрдын башында Ташкентке боло турган сапарында бул келишимге эки мамлекеттин башчыларынын кол коюлуусу күтүлүүдө. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча өткөр келишимге 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлган. Ал документте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы 1378 чакырым чек аранын 1170 же башкача айтканда 85% такталганы белгиленген. Калган 208 чакырым же 15% боюнча эки тараптуу комиссия отурумдары өткөрүшүүдө. Диний ураандарга жамынган экстремизм менен терроризмди толкунун мамлекетти бекемдөө, жеке маданиятты, тилди сактоо аркылуу гана токтотсо болот. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталыштагы эл аралык конференциянын ачылышында айтты. Өлкө башчы динде таңылоо, мажбурлоо жоктугун белгилеп, чала молдолор жана аларды ээрчигендер көбөйүп, ислам динине көөлөккө түшүрүп жатканын айтып өттү. Эртең аяктай турган иш-чарага 19 өлкөдөн келген ислам таануучулар, диний ишмерлер катышууда. Кененирээк кийинки материалда. Светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык илимий конференция өткөрүү демилгеси президент Алмазбек Атамбаевга таандык. Иш-чарада мусулман коомчулугундагы мамилелерди светтик мамлекетке шайкеш келтирүүнүн жолдору талкууга алынды. Мусулмандар биринчи кезекте өздөрү чыныгы исламдын жүзүн көрсөтүшү керек. Анткени Кыргызстанда бир канча өлкөлөр менен кошо экстремисттик террордук актылардын кесепетин көрдү дейт президент. Чала молдо дин бузат деген байыркы сөз бар кыргыз элинде. Акыркы жылдары ошондой чала молдолор көбөйүп, аларды ээрчигендер андан бетер көбөйүп, биздин ислам динибизге көөлөккө келтирип, таза денеге чыккан чыйкандардай болуп, өлкөдөн өлкөгө жайылып баратат. Эгер биз мусулмандар өз динибиздин рухун, атын өзүбүз коргобосок, адашкандарга чындыкты айтпасак, динибизге, бүтүн мусулмандарга көөлөккө келтирген чала молдолорго, бузукуларга, исламдын ыйык атын жамынган баш кесерлерге, террористтерге каршы чыкпасак, анда ким каршы чыгат? Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттарындагы исламофобия, ислам дининин чыныгы жүзүн дүйнөгө башкача кылып көрсөтүп жатканына токтолду. Бүгүнкү күндөгү кандуу кагылышуулардын, саясий оюндардын экстремизмдин себепкери ислам эмес дейт мамлекет башчысы. Бир катар эл аралык эксперттер да радикалдашууга бөгөт коюу максатында улуттук маданияттын өз алдынчалыгын сактоо, исламды саясатташтырууга жол бербөө керектигин белгилешти. На постулаты ислама цинично ссылаются. Азыркы дүйнөдө терроризм менен экстремизм исламдын атын жамын
коркунууда. Бул коркунуч өзү менен кошо улут аралык мүнөздү алып жүрөт. Биздин өлкөдө көп жылдардан бери ар кайсы динди кармаган, көптөгөн элдер жашап келет. Президентибиз Владимир Путин эң алгач салттык баалуулуктардын сакталышы керектигин бир канча жолу айткан. Исламдын атын жамган күчтөр мамлекетке деструктивдүү таасир этишет. Россия светтик өлкө болуп саналгандыктан биз диний уюмдардын иштерине кийлигишпейбиз. Бирок терроризм коркунучу болгондо көмөк көрсөтүүгө милдеттүүбүз. Жыйындын алкагында мамлекеттер аралык диалогду жана диний чөйрөдө кызматташууну өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыгып, исламдуу эксперттер жана тайын адистер катышып жатышат. Рахат Жаныбеков, Аскат Ибраимов, НТС. Жабык жайларда өткөрүлгөн 5-чи Азия оюндары жыйынтыкталды. 12 күн бою Азия жана Океания аймактарынан келген миңдей оюнчу спорттун 21 түрү боюнча таймашты. Бул мелдеште Кыргызстандын намысын 153 спортчу коргоп барды. Азия оюндарынын жабылуу аземинде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов сүйлөп жатып, Ашхабад бир нече күн бою дүйнөнүн борборуна айланып турду деп билдирди. 5-чи Азия оюндары концерттик иш-чара жана көркөмдүү шоу менен расмий жабылды. Бул мелдеште биздин курама кандай ийгиликтерге жетишти, кийинки сюжетте. Ден соолук, шыктануу жана достук. Дал ушундай уран менен кезектеги Азия оюндары соңуна чыкты. Буга чейин жабык болуп келген Түркмөнстан бул ирет 65 өлкөнүн спортчуларына өз эшигин кеңири ачып, аларды көңүлдүү тосуп алды. Уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болгону менен калыстар курамынын адилетсиздиги бул спорт майрамына көлөкө түшүрүп койгонсуду. Ашхабадта өткөн 5-чи Азия оюндары мына ушундай кемчиликтер менен коштолуп, анда Кыргызстан Азия чөлкөмүндөгү күчтүү 10 өлкөнүн катарына кирди. Буга чейин дагы ошо өзара спорттун түрлөрү боюнча карап чыгып, прогноз кылып, жакшы күчтүү балдарды алып келгенбиз. Биз кыскача айтып кетсем, биз жүргүзүп аткан реформадагы ушу олимпиада түрлөрү боюнча дагы приоритет алдыга койгонбуз. Анан олимпиаданын түрлөрүнө кирбеген спорт боюнча дагы приоритет койгонбуз. Ошол эки спорттун баары ушул жерде бар деп айтсак болот. Азия оюндарынын жүрүшүндө биздин курама команда мыкты 10 өлкөнүн катарына бирде кирсе, бирде 10-чу сапка илине албай калган учурлар болуп жатты. Спортчуларыбыз алыш, күрөш, спорттук бий, бильярд жана самбо боюнча өлкөнүн байге куржунуна 13 алтын медаль топтой алышты. 20 мелдештин финалына чейин жетип, күмүш байгеге илиништи. Улуттук кураманын аракетине делегация башчысы канааттандырарлык баа берүүдө. 65 мамлекеттин ичинен 8-чи орунду алып отурабыз. Бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик деп айтсам болот. Анткени ошо 153 спортсмен келсе, ошонун жарымы медаль алды десек болот. Анан кээ бир спортчулар 2ден дагы медаль алган учурлар болуп атат. Анын ичинен алсак, кыздарыбыз ошо 8 кыз болсо 2ден медаль алыптыр, балдардан 4 2ден медаль алыптыр. Бул абдан чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Ашхабадтан кайтып келгенден кийин спорт жана дене тарбия мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги биздин атлеттердин Азия оюндарында көрсөткөн натыйжаларын терең анализдеп чыгып, мүчүлүштүктөрдү аныктап чыга турганын айтышууда. Себеби айрым спортсмендер мамлекеттин колдоосуна карабай жакшы көрсөткүчтөргө жетише алышкан жок. Ошол эле убакта кээ бирлери кандай гана таандаштык болбосун, таймашка даяр экенин көрсөтө алышты. Бул жерден чоң мындайча айтканда тажрыйбалуу десек болот. Өзүңүздөр билгендей, биз күнүгө кечинде ошо машыктыруушаларда чогултуп, бүгүнкү болгон мелдештин жыйынтын чыгарып, эртеңкиге бир иш пландарды карап чыгып аттык. Анан баарын эле жакшы деп айтканга болбойт. Мүчүлүштөр болуп атты. Жабык имараттарда өткөн 5-чи Азия оюндары мыкты шаан шөкөт менен аяктады. Белгилей кетсек, бул оюндардын жыйынтыгы менен Кыргызстандын улуттук курама командасы 13 алтын медаль, 20 күмүш жана 37 коло медальга ээ болду. Акмарал Сабатар, Жолдош Исаков, Аскат Касымбеков, НТС, Ашхабад, Түркмөнстан. Мына ушундай маалыматтар, жаңылыктар чыгарылышын түздү. Ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекиткейжи жана YouTube порталынан көрө аласыздар. НТС баарын көрсөтөт, биз менен болуңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү.